Санариптик каттардын жана документтердин мазмунун таануу, веб-порталдарга жана платформаларга кирүүгө мүмкүндүк алуу. Эми көрүүсү начар же көзү азиз казакстандыктар учурда ушундай мүмкүнчүлүктөргө ээ. Алар үчүн Жогорку билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Тил казына борбору атайын мобилдик тиркеме иштеп чыкты. Анда экрандагы диктор көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга казак тилиндеги тексттерди окууга жана смартфонду өз алдынча колдонууга жардам берет. Уникалдуу IT долбоор Android түзмөктөрүнө жүктөө үчүн жеткиликтүү. Бағдарламаны әзірлеуге негізінен 6 айдан астам уақыт кетті. Бул программаны иштеп чыгууга 6 айга жакын убакыт кетти. Биз колдонгон негизги технология text to speech деп аталат. Казак тилиндеги тиркеменин аналогу бүгүнкү күндө эч жерде жок. Биздин борбордун кызматкерлери казакча сөздү жазма, ооз-эки айтуу, башкача айтканда сөз синтезине айландырганыбыздын аркасында ийгиликтерге жетишти. Синтезді жасау аркылы осындай үлкен жетістіктерге және осындай бағдарламаларға қол жеткізген болатын. Мүгедектігі бар азаматтардың құқығын қорғауда Казакстан Республикасы 2015 жылы майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификациялаган. Ага ылайык өкмөт мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн байланыш тоскоолдуктарын жоюуга жардам берген жеткиликтүү маалыматтык инфраструктураны түзүшү керек. Мамлекетибиз өзүнө алган милдеттемелерди аткарып жатканына кубанычтамын. Бүгүнкү уникалдуу санарип өнүмдүн бет ачары мунун түздөн түз далили болуп саналат.